Кымбаттуу туугандар, ушул жерде иштеп аткандар, ушул Кызыл Китеп үчүн деген 30 жылдан бери почти деген чуркап жүрүп такыр ала албаган биздин турган жер Ленинск райондун Ломоносова 105 деген участогу Бишпектеги. Ошол жерде 30 жылдан бери чуркап документин ала албай жүргөм. Ушуну буйруп азыр уже колума тийип атат деген буйруса, мен ошого баарыңерге архитектурага, мэр городага жана биринчи очередде Садыр Нуркожаевичке чоң рахмат айтам. Себеби ушунча жылдан бери решать этпеген вопросту решать этип, элдин баарын ойлогон ой тилеген тилектер кабыл болуп, ушу үйлөрүнө Кызыл Китеп тийип атат. Үйүм бар, үйүм жок. Документи жок болгондон кийин ал үйдүн үйдөн эч кандай деген эмеси болбойт экен. Даже бирөөнү прописка кылайын, неберелеримди прописка кылайын, регистрация кылайын десең эч жерде эчтеке жок. Баарысы деген даже деген больницага бара албайт. Ошон үчүн чоң баардык деген жамаатка ушу иштеп аткандардын баарына чың ден соолук, узун өмүр, иштеринде ийгилик, Садырдын дагы мындан ары деген элдин өксүгөн, кайгырган маселелерин чечишине жана ошондой эле ушул жерде иштеп аткан балдардын баарына чың ден соолук, узун өмүр, иштеринде албан ийгиликтерди элдин деген суроолорун чечип иштегенине мен деген чоң ыраазычылыгымды билдирем. Буларга деген эмне деп айтса болот? Ачык асман, даңгыр жол болсун. Бардык иштегендерине уруксаат болсун. Элдин биринчи очередде элдин көйгөйү деген чечилсин деген. Ошон үчүн гана отургандар бата кылалы. Ушул жерде Кыргыз элиме деген чоң ийгиликтер, албан иштери өткөрүлүп, эл деген эл ынтымакта, эл биримдикте, элдин талабы орундалып, баарыбыз Кыргызстаным алга жылсын. Амин. Аллаху акбар.